Күн бою болгон окуялардын орчундууларын 11-ден көрүңүз. Мен Найз Катамбекова, алар тууралуу кыскача айтып берем. Алматыда террорчуларга каршы операция аяктады. Кандуу калабага барган адам полициячыларды өч алуу максатында өлтүрүүгө барганы маалымдалды. Кыргызстанга АКШдан мекеме аралык делегация келип, Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси талкууланат. Бул сапарында АКШ чиновниктери коңшу өлкө жетекчилери менен да жолугушат. Милиция кылмыштуулук азайганын айтууда, 1,5 жылдыгында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кылмыштуулук 5,3% аскатталган. Толугураак мунун баары алдыда. Адегенде коңшу Алматыдагы атышуунун чоо жайы тууралуу. Алматыда террорчуларга каршы операция аяктады. Белгилүү болгондой, Алматыда теракт жасады деп шектелип жаткан киши сурак учурунда мындай кадамга тартип коргоо органдарынан өч алуу максатында баргандыгын айткан. Казакстандын ички иштер министрлиги билдирди. Теракт жасоо алдынан мурда 2 ирет соттолгон киши сактап жүргөн кишисин өзбекстандык аялды тындым кылган. Кармалган киши талап тоноочулук кылгандыгы жана курал саткандыгы үчүн 5 жыл 11 айга эркинен ажыратылган. Кандуу калабаны уюштурган Кызыл Ордо облусунда туулган 26 жаштагы жаран болуп чыкты. Абакта отурган учурунда оңолуу жолуна түшүүгө аракеттенбегендигин айтышты. 18 июлда саат 11-лерде куралчан адам Алматы шаарындагы Алмалы райондук полициясына кирүүгө аракет кылып, ал жердеги кызматкерди жарадар кылып автоматын алып качкан. Бийлик бул окуяга теракт деп баа берди. Окуя болгон күч түзүмдөрү шаарга алгач терроризмдин эң жогорку коркунучу жаралды деп кызыл деңгээл киргизген. Кечке жуук террорчулукка каршы операциялар жүргүзүлүп, аны сары түскө түшүрүштү. Кол салгандар менен атышуу учурунда 5 полиция кызматкери каза таап, дагы 7 ооруканага оор абалда жеткирилди. Каза болгондордун арасында милициянын отставкасындагы полковниги да бар. Казакстандын окуядан кийин Кыргызстандын милициясы да күчөтүлгөн тартипке иш жүргүзө баштады. Ошол эле убакта курал сактоо имараттары милиция кызматкерлери тарабынан каралып жатат. Теманы улай Алматыда апта башында орун алган окуяларга карата жергиликтүү эксперттер ар кандай жоромолдорду бере баштады. Алардын айтымындары, буга чейин Ак-Дөбө орун алган окуялар менен кечээки Алматыдагы теракттар бири-бирине байланыштуу деген пикирди айтышууда. Кээ бирөөлөрү бийлик бул окуядан пайдаланып, саясий айдыңда өзүнө ыңгайсыз адамдарга басымды күчөтөт деген божомолдорун айтып атышат. Ушул жана башка пикирлерге кененирээк баяндамачыбыз Эленора Сагындык кызы токтолот. Деги кечээ ошондо Алматыда эмне болду? Жооп болот. Рахмат Найзик, ушул көчө Алматыда болгон окуяларды эл арасында канды дүйшөмбү деп атап коюшту. Бирок ушул күнү бүгүнгө чейин кечээ Алматы шаарында болгон окуялар эмне болгон кол салуу болду, кандай мүнөздө кол салуу болду, ушул бүдөмүк тартып турат. Себеп дегенде ушул окуялар көчө болуп өткөндөн кийин кечинде казак президенти Нурсултан Назарбаев буну теракт деп сыпаттаган болчу. Бирок бир аз өтпөй эле ушул өлкөнүн ички иштер министрлиги бул окуяга бир эле кишинин катыштыгы бар, кол салууну бир эле киши уюштурган жана ал ушул полициячыларга өч алуу максатында бул ишке барган деген оюн айтып жатат. Жана муну менен ички иштер министрлиги ушул кечээ өткөн окуяны бул катардагы кылмыштардын бирине теңөө ушундай максаты барбы дегендей ойду калтырат. Бирок эсиңиздерде болсо, кечээ ушул атышуулар жаңы гана пайда боло баштаганда бул радикал исламчылар колунан болуп жаткан окуя деп сыпатталган эле. Ошондон улам ушул дүйшөмбү күнү Алматыда болуп өткөн окуялар боюнча казак бийлигинин өзүнүн бир так бирдиктүү позициясы жокпу деген ой бар, же болбосо казак бийлиги муну билет, бирок болуп өткөн окуяларга ашыкча баягы саясий боек берип, көбүртүп жабыртып, салмак кошкусу келбей атабы деген ойлорго түртөт. Бийлик бул окуяны өз пайдасына колдонот дегенди кандай түшүнсө болот? Ооба, бул маселеде дагы ушул казактын айрым эксперттери өз ойлорун билдирүүгө жетишти. Талгат Мамараимов аттуу саясий талдоочу эми ушул Алматыдагы окуялардан кийин өлкөдө антитеррордук операциялар күч алат жана ошол операциялардын алкагында бийлик өзүнө баягы ыңгайсыз адамдарды тазалап алат деген өзүнүн божомолун берип жатат. Анын айтымында ушул Алматыда болгон окуя бийлик үчүн эң жакшы шарттарды түзүп берип жатат. Мыйзам чегинде ушул бийликке каршы чыгып жаткан жарандык активисттерди дейlikпи, аларды басканга жана ушул келечекке, жакынкы келечекке болжолдонуп калган митингдерге бөгөт салууга эл арасында коркунуч түндүрүүнүн себебиге бул абдан жакшы шарт деген ойун айтып жатат.
Ақтөбедегі окуялардын Алматыдагы соңку окуяларга кандай байланышы болушу мүмкүн дейсиз? Ооба, бул боюнча айта кете турган болсом, ушул Актөбөдөгү окуялар боюнча Актөбө негизи ушул бийликке каршы чыгып жаткан митингдердин борбору болчу деп айтып атышат саясий эксперттер. Андыктан алар ушул Актөбөдө болгон теракт бекеринен болгон жок деген божомолун беришүүдө. Ошондой эле ушул Алматыдагы окуяларга дагы айрым саясий талдоочулар, эксперттер балким бийликтин өзүнүн катыштыгы барбы деген ойду дагы кармануушуда. Албетте алардын бул тууралуу күчтүү далили жок. Ал эми өз кезегинде бийлик болсо бул айыптоолорду абсурдтук, акылга сыйбас деп айтып жатат. Эсиңиздерде болсо, ушул буга чейин 5-июнда Актөбөдө дагы кол салуу катталган. Анда баш аягы 7 адам каза болгон болчу. Куралчан белгисиз адамдар ошол курал саткан 2 дүкөнгө кол салып, андан кийин аскерий бөлүккө барып, ушул 7 адамды өлтүргөн болчу. Эмнеси болсо да ушул күнгө ушул эки Алматыда жана Актөбөдө болгон окуялар иликтенип териштирүү иштери жүрүп атат. Андыктан бийлик ушундай ар кандай божомолду берүүдөн алыс болуп, окуянын тыкыр иликтенишин жана жыйынтыгын күтүүнү сунуштоду. Башка кабарлардан Кыргызстанда 2016 жылдын 1-жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кылмыштуулук 5,3%га аз катталган. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин башкы штабынын башчысы Бактыгул Абдыжалиев билдирди. Анын айтымында 2016 жылдын 6 айында республика боюнча 12.755 кылмыштуулук катталган. Ошондой эле ал оор кылмыштардын саны да кыскаргандыгын маалымдады. Көчөлөрдө патрулдук милициялардын көбөйүшү, ананда жарандардын жүрүм туруму маданияты жогорулагандыгы да оор кылмыштардын санын азайышынын шарттоодо деп кошумчалады. Бул маалымат тууралуу кабарчыбыз Тынчтыкбек Акишев Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен маек куруп келди. Бул жаңы Ички иштер министрлигиндеги жаңы реформа жөнүндө айтсаңыз, бул реформанын алкагында укук коргоо системасында кандай иштер жүргүзүлөт? Бүгүнкү күндө жалпы укук коргоо органдарын реформалоо боюнча коргоо кеңешинин чечими чыккан. Ошол чечимдин негизинде бүгүнкү күндө биз дагы өзүбүздүн ички иштер органдарын реформалоо боюнча, оптималдаштыруу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын алкагында биз ошол иш-чаралардын негизинен жыйынтыктап жатабыз. Ошо биздин өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Ошол коргоо кеңешинин атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия түзүлүп туруп, ошол коргоо кеңешинин чечиминин аткаруунун механизмдери иштелип чыгат. Иштелип чыкканда сөзсүз түрдө бардык коргоо кеңешинин айтылган кызматтар, ошону андан сырткары бизде экономикалык кылмыштарга күрөшө турган, коррупцияга каршы күрөшө турган 5-чи башкы башкармачылык бул экономикалык кылмыштарга күрөшүү башкы башкармаларга толугу менен өтүүдө. Андан сырткары банк заттарга каршы күрөшүү боюнча дагы атайын кызматтын бардык милдеттери, тапшырмалары, материалдык техникалык базасы дагы Ички иштер министрлигине өтүү боюнча чечим кабыл алынган. Бул боюнча да биз атайын иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Андан сырткары атайын ошол өкмөттүк деңгээлде дагы коргоо кеңешинин алдына атайын жумушчу топ түзүлүп, ошолордун бардыгын тең изилдеп тактап, кайсы жерде канча кызмат болуш керек, ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө такталып атат. Кудай буйрса ошо 1-октябрга чейин ошо акыркы чечимдерин баарын тактап сунуштарды беребиз. Ошонун негизинде кабыл алынса, андан ары иштей беребиз. Андан сырткары Ички иштер министрлигинин ичинде атайын криминалдык милиция, коомдук милиция, андан сырткары дагы 5 өздүк коопсуздук кызматы, банк заттарга каршы күрөшүү, диний экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүү кызматтары дагы өзүнчө структура болуп түзүлгөн атат. Булар боюнча да биз сунуштарыбызды бердик. Эми акыркы чечимди коргоо кеңешинин алдындагы жумуш тобу аныктап, тактап, анан акыркы чечим чыккандан кийин биз ошолорду сөзсүз түрдө аткарууга тийишпиз. Себеп дегенде бүгүнкү мезгилдин талабы ошондой. Укук коргоо органдарындагы баягы бирин кайталаган кызматтарды кыскартуу, оптималдаштыруу, ошондой эле иштин сапатын жогорку деңгээлге көтөрүү менен бирге жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү комплекстүү иш-чараларды көрүү ошол реформанын алкагында жүрөт. Казакстандагы болуп өткөн кандуу окуяларга байланыштуу Кыргызстанда дагы ошо Ички иштер министрлиги күчөтүлгөн тартипте иш алып бармай болушпадыбы? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Казакстанда ички иштер органдарынын кызматкерлерine кол салган, ошондой эле Арменияда дагы ички иштер органдарынын имаратын басуу боюнча маалыматтар бүгүнкү күндө бар. Биз алар менен байланышып тактап атабыз. Байланыштар бар, оперативдик маалыматтар бар. Ошол себептен бизде Ички иштер министрлигинде
көчө күнүнөн баштап күчөтүлгөн режимде тартип өтө башталды. Бул буйруктун негизинде ички иштер органдарынын бардык кызматкерлери коомдук жайларды, ошондой эле стратегиялык объектилерди жана жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча бардык чараларды көрүү, ошондон сырткары дагы атайын оперативдик ыкчам иликтөө, изилдөө, алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча дагы атайын пландар бекитилди. Диний экстремизмге каршы күрөшүү, терроризмге каршы күрөшүү боюнча да биздин атайын кызматтар улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте иш жүргүзүп атат. Анын негизинде бүгүнкүдө бизде учетто турган бардык ошол жарандарды, ошондой эле Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүн, алардын Кыргызстандагы жактоошулордун аларды тактап аныктап бүгүнкү күндө миңдеген атайын адабияттар, китептер, компьютердик жабдуулар, ошондой эле алардын бүгүнкү күндө чет мамлекетке, Сирияга, Афганистанга, башка жана согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарга кеткен жарандар менен да иштөө, иликтөө иштөө жүрүп атат. Бүгүнкү убакта жалпы жөнүнөн айтканда ошо күчөтүлгөн режимдин эң негизги максаты ошол бүгүнкү күндөгү кошуна мамлекеттерде болгон жагдайларды Кыргызстанда болтуруу үчүн тиешелүү иш-чараларды көрүүдө. Быйылкы жылы ушу катталган оор кылмыштардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу, ушул убакытка салыштырмалуу көбүрөөк катталыптыр. Бул эмне себептен болду? Ошону айтып өтсөңүз. Быйылкы жылда жалпы кылмыштардын саны Кыргызстан боюнча 14 миңге чукул кылмыш катталса, анын 12 миңге чукулу ички иштер органдары тарабынан катталган. Жалпы кылмыштын саны былтыркыга салыштырмалуу 5-6% кыскарган. Бирок ошол убакта оор кылмыштардын саны, булар адам өлтүрүү, кыракчылык, тоноошулук кылмыштары салыштырмалуу көп болгон. Алардын ачылышы боюнча мурда биздеги эсептер боюнча мурдакы жылдарда да ачылбаган кылмыштардын саны ушу быйылкы биринчи жарым жылдыктын сандарына да кирет. Ошол себептүү алардын катталышы жана ачылыш фактылары боюнча салыштырмалуу көп экендиги байкалган. Биз бул багытта да коллегияда өзгөчө каралды. Ошонун негизинде бир топ жетекчилер тартиптик жазаларын алды, кызмат ордунан бошотулду. Аталган кылмыштарды ачуу боюнча атайын иш-чаралар кошумча жүргүзүү боюнча дагы бир топ багыттар белгиленди. Биз ойлоп атабыз, ошо бул багытта да айрыкча оор кылмыштардын бетин ачуу, аларды болтуруу боюнча дагы оперативдик кызматтар тиешелүү иш-чаралар жүргүзүп атат. Бул боюнча коллегияда атайын өзүнчө сөз болгон. Айрыкча ошо оор кылмыштарды ачуу боюнча көрсөткүчтөр төмөн жетекчилер жана кызматтык органдар боюнча дагы биз кошумча атайын көзөмөлгө койдук. 9 айдын жыйынтыгы менен ушул багыттагы кемчилиги бар, ишти оңдобогон жетекчилер жана бул багыттагы иштин начар жүргүзгөн себептери эмнеде экенин аныктап туруп, тиешелүү чараларды көрөбүз. Берүүбүздү улантабыз. Американын мекеме аралык делегациясы 18 июлдан тартып Борбор Азияны кыдырып баштады. Маалыматтарга караганда Афганистандагы жана Пакистандагы мамлекеттик департаменттин атайын өкүлү Лорел Миллер баштаган аймакты коопсуздук маселесин Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстандын өкмөт жетекчилери менен талкуулайт. Ошондой эле 6 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан бул жолугушууда мамлекеттер аралык кызматташтык да ортого салынмакчы. АКШнын мамлекеттик департаментин тараткан маалыматында Америка Орто Азияда өлкөлөр менен кызматташууга дайыма кызыктар экени жазылат. Жаңылыктарды улантабыз. Кийинки бөлүктүн кыскача түрмөгү. Анкара Вашингтондон төңкөрүшкө түздөн түз тиешеси бар делген ислам диниятчы Фетхулла Гүленди кайтаруусун талап кылган. Йылдырым 3 миллиондон ашык мамлекеттик кызматкердин жыл сайын алуучу жайкы эс алуусун жокко чыгарды. Өлкөдө балык чарбачылыгы жанданууда, аква маданиятынын күнгөй тескейине кайрылган кабарчыбыздын сюжетине көңүл буруңуз. Ал арада шаардагы аялдамада Wi-Fi орнотулду. Алдыда мына ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырабыз. Теманы Туркияга бурсам, Анкара Вашингтондон төңкөрүшкө түздөн түз тиешеси бар делген ислам диниятчы Фетхулла Гүленди кайтаруусун талап кылды. Ал арада Туркиянын аскердик аба күчтөрүнүн мурдагы башчысы Акын Өзтүрк өлкөдө төңкөрүш аракетин уюштурганын мойнуна алды деп жазды Түрк мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги. Айрым маалыматтарга караганда Түрк бийлиги аны төңкөрүш аракетинин түздөн түз уюштуруучусу деп эсептейт. Туркияда аскерлерден турган топтун ишке ашпай калган төңкөрүшүнө байланыштуу аскерлердин жана чиновниктерди камоого уланууда Туркия бийлиги дээрлик 9000 полиция кызматкерин жумуштан алды. 100дөн ашык жогорку даражадагы аскерлер камалды. Жалпы камалымдоо каражаттар жазып жатканда
айткандай, аскер аба күчтөрүнүн мурдагы башчысы Акын Өзтүрк баш болуп 27 генерал жана адмирал Анкарадагы сот адилеттүүлүгү сарайына алып барылган жана сот алдында жооп беришет. Мурдараак Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган көтөрүлүшкө байланыштуу парламент өлүм жазасын кайра киргизүү маселесин карайт деген. Ал арада Германия өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефан Зайберг Түркия өлүм жазасын кайтарса, ал евро биримдикке алынбай турганын билдирди. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым өзгөчө жарлык чыкканча 3 миллиондон ашык мамлекеттик кызматкердин жыл сайын алуучу жайкы эс алуусун жокко чыгарды. Кайрадан Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан өлкө боюнча мечиттерде азан айтуу учурунда үнүн жогорулаткан жабдыктарды колдонууга тыюу салынды. Буга шаардыктардын арыз каттары себеп болгон. Өлкөдөгү муфтияттан билдиришкендей, азандын каттуу айтылып жаткандыгы нааразы болгондордун сунушу эске алынып, болгону түн ичинде гана тыюу салынган. Соңку жаңылыктарды Кыргызстандан балык чарбачылыгы кайрадан жанып, балык өстүрүү бизнеси акырындык менен кулачын жаюуда. Кандай бизнес ачсам деп жүргөндөрдүн арасында бул тармакында кызыктар бар. Ал эми анын күнгөй тескейин баары эле биле билбейт. Андыктан балык өстүрүү тууралуу төмөндө сөзүбүздү улайбыз. Чүнүк баштар келечекте чоң форель балыктары болушат. Алардын салмагы чоңойгондон кийин болжол менен 12 килограммга чейин жетет. 5 жыл аралыгында Ысык көл облусунун 42 жаштагы тургуну Мээрбек Курманбек уулу балык өстүрүү бизнесин мыкты өздөштүргөн. Өтө чоң эмес суусак тагыштарда балык бизнесинин дыйканы форелдин түрүн өстүрөт. Башында бул бизнес жаркын келечегине эч ким деле маани, ишеним арттырган эмес. Бүгүн болсо сатуучулар кезекке туруп жаткан чагы. Бул иштин эң эле жооптуу жагы балыктарга жемди туура тандоо болуп эсептелет. Кыргызстанда негизинен жем чыгарылбайт. Ошол себептен аны чет мамлекеттен алып келүүгө туура келет. Жемге болгон баа дагы кымбат. Бирок бул балык менен алектенгендер үчүн эң негизги көйгөй эмес. Кыргызстанда балык өндүрүү ишканалардын бирдиктүү системасы жоктугу жана тиешелүү техникалык жабдыктардын жетишпегендиги дагы өз учурунда аларга көйгөй жаратып келет. Буга чейин көбүнчө мунун 90% чейин сырттан келгенде импорт катарында. Ошол да Казак мамлекетинен, Кытай мамлекетинен, жана дагы Финляндия, Европадан келип атат да. Эми азыркы биздин ушул жанагы инкубациялык цехтерди курууштун бирден бир максаты алгач өзүбүздө инкубациялык цехтерди иштешине мүмкүнчүлүк түз берсек, демек түздөн түз жанагы биздин чыгарып аткан балыктын азыктардын өз наркынын төмөндөшүнө түздөн түз өгөлгө болот деген багытта иш алып баратабыз да. Ушул аптада Ысык көл облусунун түп районунда чет элдик көмөктөштөрдүн колдоосу менен балыктын карп жана форель түрлөрүн инкубация жолу менен өндүрүү ишканасынын ачылышы болуп өттү. Мындай жашаан Кыргызстанда жакынкы арада балык өндүрүү чарбасынын туура иштөө механизмин жакшыртып, бир жылда болжол менен 300 тоннага жакын форель жана 1,5 тонна карпты өндүрүп чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү жарылышынан кабар берет. Both of them have been very well trained. Белгилей кетсек, жогорудагы балык өндүрүү цехи Кыргызстанда алгачкылардан эмес. Бул Долбоордун алкагында Жалал Абад облусунда дагы бир канча балык өндүрүү ишканалары дагы иштеп келет. Долбоор Кыргызстанда балык өндүрүү процессинин көлөмүн кеңейтүү менен бирге балык менен шыгуулдангандарга дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө. Ачылыш аземинде биринчи вице-премьер Мухаммед Калый Абылгазиев дагы катышты. Биринчи вице-премьер эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен биргеликте кызыл лентаны кесип, ишкана жөнүндө пикир бөлүшүштү. Мына ушундай потенциалыбыз бар Орто Азия чөлкөмүндө же болбосо дүйнөдө салыштырганда бизде абдан суу көп. Ушу балыкты өндүргөнгө, балык продукцияларын көп жегенге биз ушундай шарт түзсөк болот да. Ошон үчүн мынакей бүгүнкү жөрөлгөбүз мына ушундан башталып атат. Муну эми мен абдан ыраазычылык менен билдиргеним ушул улуттар уюмунун ООН деп орусча айтабыз. Ошол астындагы биздин Белгилей кетсек, жогорудагы балык өндүрүү цехи Кыргызстанда алгачкылардан эмес. Бул Долбоордун алкагында Жалал Абад облусунда дагы бир канча балык өндүрүү ишканалары дагы иштеп келет. Долбоор Кыргызстанда балык өндүрүү процессинин көлөмүн кеңейтүү менен бирге балык менен шыгуулдангандарга дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө.
Бишкек шаарынын Абдрахманов жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишиндеги аялдамада шаардык муниципалитеттин колдоосу менен пилоттук долбоор катары Wi-Fi орнотулду. Долбоордун алкагында Wi-Fi технологиясы аркылуу шаар тургундары үчүн интернет орноштурулду. Бул жабдуулар бир эле учурда интернетти 100 колдонуучу колдонууга мүмкүнчүлүгү бар жана IT коопсуздук жаңы талаптарына жооп берет деп билдирди мэриядан. Долбоор Smart City концепциясынын алкагында демилгелүү топ тарабынан ишке ашырылып, шаар тургундарына бекер жана зымсыз интернетке туташууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түздү. Алда аба ырайы тууралуу маалымат менен кесиптешим Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырып кетет. Мен болсо эртеңки чейин коштошом. Кайыр.